Биринчиден Кыргыз элим жана Россиядагы дүйнө жүзүндөгү бардык границасынын ачылышын күтүп турган карантинде жаткан кыргыздар. Биздин кайрылышыбыз мына 20 апрель 2020 жыл сол элестен кайрылып жатабыз. Бул жерде мурдакыдай эле бардык кыргыздар күтүп отурушат. Биздин башка мына Өзбекстандык өзбек туугандар, Тажикстандык тажик туугандар, алар без проблем границадан өтүп кетип атышат. Бизден балдар барды, сүйлөштү границадагылар менен. Эмне үчүн бизди кое бербейсиңер деп. Алар айтып атат, хотя бы силерден Казакстандан бир элчиңер келип, биз менен сүйлөшүү жүргүзүп, силерге уруксат берсин, биз кое беребиз, пост ачып беребиз дешип атат. Эмне үчүн бизди кое бербей атасыңар? Мисалыга, мына кече парламентте мигранттар маселесин көтөрдүңөр. Каныбек Иманалиев, Жанар Акаев, Исхак Айтбаевич ушу мигранттардын маселесин көтөргөн бардык депутаттарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу ишти дагы аягына чейин чыгарсаңар. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов ошо жерде айттыңыз, так маалымат бир күндөн кийин берем деп. Bir haftanın içinde bardıq migranttарды alып келебиз. Ушуга сүйлөшүүлөр жүрүп атат дедиңиз. Кана ошол сөздөр. Мына элдин арасынан суурулуп чыгып, министрлердин үстүнөн министр болуп ишти жүргүзүп атасыз. Ушундай убакта приказды бериң. Мына Казакстандын посолу ким? Жээнбек Кулубаев. Сиз деле мына Москвада окуган экенсиз, военный адам экенсиз. Любой пограничник, любой таможня менен сүйлөшөсүз. Кытайда окугансыз. Дипломатский институтта дипломатсыз, дүйнөнүн көп жерлеринде элчи болуп иштеп жүргөнсүз. Давайте келип чечип койбойсузбу мына 100-150 кыргыздын көйгөйүн чечип. Ошо суранабыз эми, башка эмне кылабыз биз? Кимге кайрылайлы? Же Казакстандын бийлигине кайрылалыбы? Эми уят эмес ушунча кыргыз, ушундай кыргыз бийлигибиз, бир чоң мамлекетибиз, бир падышабыз, башкалар турса başka mamleketке kayrılganыбыз. Тура. Давайте biz başlayalım. Солнецкийден 1,5 ай болду. Финалдык. Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Biz dagы kayrылып атабыз. Кыргыз элим, ассаламу алейкум. Биздин президент, премьер-министр, Тышкы иштер министрлиги сиздерге кайрылып кетерим себеби биз ушул Соллецкийде 1,5 айдан бери жашап жүрөбүз. Көчөдө, суукта, ысыгына карабай, үйгө кете турган максат менен ушул жерде турабыз. Бизде артка кете турган жол жок. Тышкы иштер министрлигине биздин кыргыздардын ушул жерде жаткан кыргыздардын атынан сунуш, Казакстандагы өкүлчүлүгүбүзгө кабарды жеткирип, ушул разговорду, сөздөрдүн баарын жеткирип айтып, Казак Солилецкий границасындагы Сагарчин границасына келип, ушул списокты биз тактап берели, канча адам бар, канча машина бар, ошонун списогун тактап берелик. Сиздер келип, бир эле өтүнүч силерден. Келип эле ошо пограничный службанын старшийына келип, старший сменисине келип, ошол биз айткан сунуштарды айтып, аракет кылып жасап көргөнүңөрдөн сизден ошол эле суранабыз. Башка эч бир нерсе сураган жокпуз сиздерден. Бир күнгө эле ачып берсин. Ушул жерде жаткан жарандарды чыгарып жиберсин. Ошол силерден суранычыбыз. Келип список менен келип эле алып кеткениңерди эле суранабыз силерден. Болду, ошол эле. Башка эч кандай суроо жок сиздерге. Ачарчылык болуп атат бизде. Бардыгы ачка. Ачарчылык жарыялабасак деле уже ачарчылык болуп атат. Жок, акча жок. Тура. Башка аэропорттогуларга окшоп биз ачарчылык жарыялайбыз деп митинг кылгайлы. Биздики уже ошондой болуп атат, уже ачык элечи ачарчылык. Жок, эч кимде акча калбады. Ушул нерсени чечип беришиңиздерди сиздерден суранабыз. Или Казактын элинен сурайнайлыбы, Казактын президентинен сурайнайлыбы. Биз кыргыз жараны болсок. Кыргыз чечпесе ким чечет? Силер чечпесиңер. Эмне үчүн отурасыңар анда ошол местоңарда, креслоңордо? Өз ара сүйлөшүү эмес, башка эл менен ошол транзиттик жолду ача турган эл менен сүйлөшүп бизге чечип берүүнү силер долженсыңар могул жерде. Эмне үчүн биз кыргыз жараны болуп могул жерде турабыз? Болбосо биз Российский Федерациянын жараны болуп бул жакка келейли, болбосо Казактын элине барайлы.
Бир нерсе кылып чечип бергиле, силер чече албасыңар. Болбосо местаңарды бошотуп бергиле иштей турган адамдарга. Урматтуу Кыргызстандын бийликтеги президент Сооронбай Шарипович. Сизден суроонорубуз 16 марттан бери ушул Солисте границада турабыз. Ушул жерде 150 кыргыз турат. Качан алып чыгып кетесиңер? Парламент сессияда силерге болгон бир жума убакыт Берилген ал. Убакыт берилген силерге. Качан чечип кайсы күнү алып кетесиңер? Солисте кыргыздар силерге кереги жокпу? Мигранттардын кереги жокпу? Бүгүнкү дата 20 апрель болду уже. 16-сынан бери кабар жок. 1,5 ай болуп атат уже убакыт. Силерден суранат только коридор ачып бергиле. Самолет, автобус бизге кереги жок. Жакында шайлооңар келип атат. Депутаттар, чиновниктер өзүңөр ойлоңула. Акча түгөнгө, машина жатат. Ар кандай кырдаалда ордо турат ушул жерде. Калган улай берле.